Облустун өнөр жай тармагындагы эң ири долбоор Нарын районундагы Султансары алтын кени. Учурда кенде Жонжи майнинг компаниясы иштеп жатат. Бир нече жыл мурун өндүрүшү токтоп калган компанияга кенди иштетүүгө кайрадан уруксат берилгенден тартып, жеке инвесторлор ишин жандантып, учурда 400 килограмм алтын өндүрдү. Жумуш орундарын түздү. Азыр кенде 400гө жакын жумушчунун 300-ү жергиликтүүлөр. Анан элге жакшы эле жардамы тийип атат, ошо айылга көп пайдасы тийип, техникалар келип атат. Башка ирригация суу бул жактарына дагы жумшап атат ошолорду. Кыргыз-Кытай биргелешкен ишкана облустагы алтын өндүрүү боюнча ишмердик жүргүзгөн ири инвестициялык компания. Ишкана буга чейин социалдык пакет үчүн арзбаган акча төлөп келген. Өлкө жетекчилиги тарабынан жүргүзүлгөн туура саясаттын негизинде акыркы 3 жылдан бери бул сумма 50 миллион сомго көтөрүлдү. Каражат Миңбулак айыл өкмөттүн фондуна түшүп, айыл аймактын инфратүзүмүн жакшыртууга, жакан ишканаларды ачууга жумшалып жатат. Миңбулак айыл өкмөтүнүн өндүрүү инфраструктурасын оңдоо боюнча салык 2%, 53 миллионду түздү. Жонжи майнинг компаниясы биргелешкен Кыргыз-Кытай компаниясы 2022 жылдан баштап ишмердүүлүгүн баштаган. Ошол жылдан баштап Кыргызстанга 9 миллиард 212 миллион сом инвестиция тартылып келинген. Бүгүнкү күндө мына болгон 8 айылдын баарына ар кандай жумуштарды аткарып атабыз. Спец техникаларды алып берип атабыз. Айыл чарба техникаларын алып берип атабыз. Андан сырткары жана кичи футболдук аянтчаларды куруп атабыз. Андан сырткары мына крытый футбольный поле салынып атат ушул Куйбышев айылына. Андан сырткары парктарды жаңыртып атабыз. Өлкөгө инвестиция салам деген чет элдик ишкерлерге эң ириде жагымдуу шарттар түзүлүшү керек. Облус жетекчилигинин аракети менен 3 жылда инвестициянын көлөмү айтарлык өстү. 2023 жылы тикелей тартылган инвестиция 77 миллион долларга жакын болсо, быйыл 100 миллион долларга жеткирүү планы бар. 91 жылдан баштап ушул 22 жылга чейин деп коеюн. Инвестициянын көлөмү 2 жылдын ичинде, акыркы 2 жылдын ичинде инвестициянын көлөмүнөн дагы 2 эсе аз десем болот да. Мына 30 жылдык менен 31-32 жыл менен. Мына 2 жылдын ичинде. 23 жылы биз 77 миллион доллар тикелей инвестиция кирди. 24 жылы мына 91 миллион доллар кирип атат. Инвесторлор аркылуу ишке ашып жаткан дагы бир ири долбоор Теңиртоо Сити долбоору. Учурда Нарын шаарында кытайлык инвестор 9 блоктон турган 11 кабаттуу заманбап турак жай комплексин куруп жатат. Инвестор жеке каражатынан тейлөө кызматтарын бир жерге бириктирген административдик имараттагы куруп берет. Учурда курулушта иш кызуу. 2027 жылдын күз айларында ишке берилет. Тейлөө борбору бир жерде болот. Бул элди да тейлөө борбору болот. Анан биздин ишкерлерди дагы тейлөө борбору ушул жерде болот. Жана регистрациясы башкасы кирди, чыкты, бүт документтерди, бүт уруксаттардын бардыгын ала турган жерди ушул бир жерде кылып атабыз да. Жергиликтүү бийлик болгон колдон келишинче мыйзам жол берген, конкреттүү бардыгы мыйзамда көрсөтүлгөн бардык жардамын берип атат. Ошол үчүн азыр мен ойлойм, баарыбыз эле көрүп атабыз, мына жумуштар күжүрмөн деп коет го, күжүрмөн жүрүп жыйынтыкка иштегенге аракет кылып атабыз. Нарын облусунда бардык тармактарда өсүштөр бар. Акыркы 2-3 жыл ичинде облустун ички дүң өнүмү 33 миллиард 366 миллион сомго жеткен. Демек, Нарын облусу акырындык менен экономикалык активдүү аймактардын катарына кошулуп жатканын далилдейт. Алсак өнөр жай продукциясын чыгаруу көлөмү 2022 жылы 4 миллиард сомдон ашса, 2023 жылы 4,7 миллиард сомго жеткен. Ал эми 2024 жылы бул көрсөткүч 6 миллиард 853 миллион сомду түзүп, мурунку жылга салыштырмалуу 2 миллиард 155 миллион сомго өсүш берген. Облус азыр дотациядан 11% чыкты. Жакынкы 3 жылда дотациядан 100% чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Булардын идеялары абдан сонун болчу да. Облуска ири инвестиция тартуу аракети 2019 жыл болгон. Ат башы аймагына кытайлык инвесторлор тарабынан ири логистикалык борбор курулмак. Бирок ортодо кайсы бир саясий күчтөр пайда болуп, жергиликтүү жашоочуларды дүрбөлөңгө салып, маалымат бурмалангандан улам бул долбоор ишке ашпай калганы бар. Долбоордун демилгечисинин айтымында логистикалык борбор курулуп калганда 13 миңге жакын жаран иш орду менен камсыз болуп, облус экономикасына бир топ киреше алып келмек.
именно Нарын областында, именно ат башы ең ушу инвестиционный логистический промышленный комплексти салганга ең удачный жер да. Булар ошон үчүн тандады да. Себеби азыр бизде Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол ачылат. Булар ошону да расчет кылган. Мындан 5 жыл мурда булар ошону расчет кылган инвесторлар да. Кийин ызбытты да карады. Темир жол ачылат буйруса. Мына ошол жагдан анан кийин интернет хабтарды ошондой коебуз деди. Ошол проектте бар ушуну жазылган эле да. Инвестиция тартуу оңой олтоң иш эмес. Инвестор эң ириде ошол аймакта жашаган жергиликтүүлөрдүн колдоосун, туура түшүнүү менен кабыл алуусун күтөт. Бийлик аларга жагымдуу шарттарды түзүп берсе, эл облус экономикасына салым кошууга, инвестиция салам деген чет элдиктерге ар тараптуу колдоо көрсөтүүсү дагы маанилүү экенин айтат облус жетекчилиги. Жазгул Усубариева, Жеңиш Агылдаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.